өзгөрүүлөр болду. Медицина жагынан айтып кетсем, азыркы кезде бардык аймактарда кадр вопростары чечилип атат. 8 жаңы врачтар Панфилов больницасына ишке келишти. Эмне үчүн булардын баардыгы келип аткан себеби биздин президенттин, ошондой эле өкмөттүн эл үчүн, ден соолук үчүн кылган иштери болуп атат. 3,5 жылдын ичинде медиктердин айлыктары абдан жакшы көтөрүлдү. 4 жолу көтөрүлдү. Баарыңарда билесиздер, 21-жылы апрель айында, 21-жылы июль айында, 24-жылы 1-июль айында, ошондой эле 1-сентябрда 2 күндөн кийин врачтардын айлыктары көтөрүлүп атат. Ошол кезде 20-жылы мен министрге болуп атканда, врачтар менен жолукканда мен айткам, врачтардын айлыктары $1000 жетиш керек деп. Ошого биз келе атабыз. 1-июлда врачтардын айлыгы педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, хирург, тез жардам машинесинде иштегендер, бригадаларда иштегендердики, клинический координатор, интернерге айлыктардын үстүнө 20 000 сомдон кошулду. Мынакей сиздердин астыңыздарда жолугалардын ардында мен врачтар менен жолугуп, алардын айлыктарын санадык. Эгер педиатр 24-25 000 сом ала турган болсо, бул жерде мынакей хирургтар турду, хирургтардыкы дагы 25 000 айлык алса, 1-июлдан баштап 20 000 кошулду. 45 000. 1-сентябрдан баштап 15 000 кошулуп атат. 60 000. Ошол эле кезде жаш биздин клинический координатор менен интерндер мурун алчу эмес айлык. Алар иштеген жеринен 12 000, 15 000 сом алчу. 1-июлдан баштап компенсация кылып, үстүнө 20 000 сом коштук. Ошол эле кезде аймактарда жашоо шарттарынын бүт баарын биз өзгөртүп берип атабыз. Депозит врача деп коет. 500 кишиге биз азыр депозит врача бердик. Азыр да берип атабыз. Бул эгер врач өзү 15 000, жаш врач 15 000 сом айлык ала турган болсо, 66 800 сом кварталга кошулат. Бул ошондо 15 000ге 22 000 кошулса, 37 000 айлык алып атат. Мен ойлойм, азыркы кездеги биздин Садыр Нуркожоевичтин кылып аткан эмгеги менен, өкмөттүн эмгеги менен, биздин элдин эмгеги менен экономикасы өсүп турса, өзүбүздүн чоң планыбыз бар. 1 жылдын ичинде 20-жылы биз айткан $1000 медиктердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Ошондой эле медайымдардын айлыктары 1-сентябрдан баштап 20%-ке көтөрүлүп атат. Эгер медайымдар азыркы кезде 15 000, 17 000 сом алып аткан болсо, алар 25 000ге жетет. Бирок бул дагы аз. Мен ойлойм, астыбыздагы чоң иштерди кылсак, айлыктарды, медиктердин баардыгын айлыктарын жеткириз. Ошондой эле өзүбүздүн бюджеттен биз 20 больница кура баштадык. Булардын бири Ысыкөл областында 33 жылдан бери курулбай келген, урап калган больницанын мынакей 1-чи этажы курула баштады. Эмдиги жылкы 31 августка чейин бүтүрүлөт. Ош шаарында клинический больница курула баштады.